Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalamdын улуу аты менен баштайбыз. Ошол улуу Аллах Тааламдын үйүндө турабыз, дуалар кабыл болуучу жайда турабыз. Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам курган Кабада турабыз. Канчалаган адамдар умра амалдарын кылып, таваф кылып, күнөөлөрдөн кечирип, өздөрүнө үй бүлөсүнө дуа кылып, өздөрүнө бейишти важип кылып атат, тозоготун арам кылып атат. Ушундай ыйык жайда, дуалар кабыл болуучу жайда Аллах Тааламдын меримин, ырайымын үмүт этип, чоң энем менен биргеликте алакан жайып, жалынып, жалбарып, Аллах Таалам биздин дуабызды кабыл кылат деген ишеним менен дуа кылып атабыз. Ушул энебиздин үй бүлөсүнө дагы Аллах Таалам дин берсин, шарият берсин, Куран берсин, Аллах Таалам өзүнүн сүйүүсүн берсин, пайгамбарыбыздын сүйүүсүн берсин, пайгамбарыбыздын сүннөт амалын берсин, Аллах Таалам өзүнүн шариятын берсин. Жалпы мусулмандарга үлгү боло турган сахабалардын үй бүлөсү толук дин менен жашагандай, толук дин менен жашаган мүмкүнчүлүк берсин. Кыямат кайымга чейин сахабалардын үй бүлөсүнөн алымдар, уламалар чыгышы токтобойт. Ушул чоң энемдин үй бүлөсүнөн дагы кыямат кайымга чейин алымдар, уламалардын чыгуусу токтобосун. Чыкса алымдар чыксын, чыкса каарылар чыксын, элге жутка кызмат кыла турган, ак кызмат кыла турган, элин атпаган, элин сатпаган ушундай бир адилеттүү падышалар чыксын. Аллах Таалам динин таркатуучулардан чыксын, сыйлоочу, кадырлоочу, бартоочулардан чыксын иншалла. Куранды толук жаттаган хафиз, хафизалар чыккан болсун иншалла. Аллах Таалам ушул үй бүлөнү дагы бейиштик үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Жалпы мусулмандарга үлгүлүү үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Пайгамбарыбыз сыймыктанган, Аллах Таалам өзү периштелерге мактаган үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Амин. Бирахматики архамар рахимин. Аллаху акбар.